Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн көпчүлүктүн спорт тууралуу тасма деген тандоосу боюнча 2015-жылы чыккан Сологой аттуу тасманы көрөбүз. Дүйнөнүн чемпиону аялы өлгөндөн кийин болгон байлыгынан айрылып, жада калса кызын дагы бакканга мүмкүнчүлүгү болбой калат. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, акырындан тасмага өтөлү. Покажи ему, кто ты! Покажи ему, что ты Билли Великий, слышишь? Тасманын башында бокс боюнча жарым оор салмактагы дүйнөнүн чемпиону 43 жаштагы Билли Хоуп катардагы бокстук беттешине даярданып жаткан. Анын машыктыруучулары колун таңышып байкоочулар келип ал жерди текшерип, бул убакта каарманыбыздын жанында менеджер Джордж Мэйн дагы жүргөн. Бир кезде ал жерге Биллинин аялы Морин келип, Дмитрий Биволдун аялына окшоп ойду тоону сүйлөбөй, Биллиге тескерисинче күч берип, сен буйруса сөзсүз жеңесиң. Болгону бетиңди абайлаганыңда бир кезде эле беттеш башталып кетет. Анда Билли бетин абайламак турсун көзүнөн жаракат алса да кайра сокку жеп, келтек жегенине карабай колуңдан ушул эле келеби деп атааңдашын ызаланта берет. Бул убакта беттеш 10-бөлүккө жетип калган болчу. Анда Билли бул жолу беттешти улуттуу баштап атааңдашын сулайта чаап, кайра туруп беттешти улантайын деген мезгилде такыр эле тургуз кылып сокку өткөрөт. Ошентип каарманыбыз бул жолу дагы беттешти утуп жаңы курдун ээси болуп, биз ушул жерде Билли Хоуп 43 жашка чейин бир дагы жолу жеңилбегендигин түшүнөбүз. Бирок ал беттешти утканы менен денесинде көп жаракат алып, кандар агып, муну көргөн аялы Биллиге боорооруп, анын кансырап олтургандыгын көрүп чыдай албай дагы кетет. Ошентип беттештен кийин каарманыбыз кабарчылардын алдына чыгып, алардын суроолоруна жооп берип, кийинки беттеште ким менен өткөрөйүн деп жатасыз десе эле, ал жакта түшүнүксүз бирөө сүйлөй баштайт. Көрсө Мигель Эскобар деген жашыраак боксчу каарманыбызды беттешке чакыруунун аракетин кылып, трэш-ток уюштуруп шоу кыла баштайт. Бирок Билли ага көңүл бурбаганга аракет кылып, эми жолугабыз деп ал жерден кетип, сыртка чыккандан кийин менеджерине кыйкырынып, мага сөзсүз жанагы чилиш менен беттеш уюштурушуң керек. Ал өзүн ким деп ойлоп атат, мен аны сөзсүз жеңишим керек. Мен деген чемпионмун да десе, менеджер анын сөзүнө көнгүсү келбегендей болот. Анткени Мигель өтө жаш, анан дагы күчкө толуп турган мезгили болчу. Ошентип каармандарыбыз үйүнө кайтып келсе, алардын үйү өтө чоң. Жашоолору жыргалчылыкта экендигин көрөбүз. Билли биринчи эле кызына барып ага жакшы көргөндүгүн айтса, кызы каарманыбыздын бетиндеги жаракаттарын эсептеп, бул жолу мурдагыдан караганда көбүрөөк экен. Мени деле беттешке алып алсаңыздар болмок, мен дагы көргүм келип жатат да. Апам эле болбойт атат десе, апасы сен азыр жашсың деп коет. Мындан соң каарманыбыз аялы менен өзүнүн бөлмөсүнө кирсе, аялы сөз баштап, сен бир аз беттештерден тыныгып алсаң жакшы болмок. Анткени ар бир беттеште өтө көп жаракат алып жатасың. Же болбосо жаракат албай мушташ десем, такыр эле көнбөдүң. Мен сен үчүн ойлонуп жатам десе, Билли анын сөздөрүнө көнгүсү келбей турса, биз ушул жерде аялы Мориндин чындап эле акылдуу экендигин түшүнөбүз. Анткени ал Биллиге кайрылып, макул, сенин бүгүн ден соолугуң бекем экен. Бирок эртең мындай беттештерди өткөрө берсең, такыр эле чачылып кетесиң. Ошондо сенин айлана чөрөңдө жүргөндөрдүн бардыгы жок болот. Бир эле мен менен кызың калабыз. Бизге ошондой тагдырды каалап жатасыңбы десе, Билли беттешке түшүүсүн токтоткусу келбей жаткандыгын айтат. Ошентип эртеси ал жерге Мэйн келип, каарманыбызга жаңы келишим сунуштап, 2 жылда 3 беттеш өткөрсөк болот экен десе, аялы бул нерсеге көнгүсү келбей, ал азырынча эс алыш керек, бул келишимге кол койбойт го. Тыныгып албаса болбойт десе, Мэйн ага жооп берип, мен Биллини жакшы билем, ал боксу жок, тура албайт. Анан дагы жашы бир топко келип калды, аз эле убактысын пайдаланып калбаса кийин кеч болуп калат дегендей кылат. Бир күнү кайрымдуулук кечеси уюштурулуп, Билли ал жерге сыйлуу конок болуп келип, элдин алдына чыгып сүйлөп жаткан кезде биз Биллинин балдар үйүндө чоңойгондугун түшүнөбүз. Анын аялы Марин дагы балдар үйүндө чоңоюп, ошол жакта таанышышып, жада калса жан сакчысы болуп жүргөн жанындагы шериктери дагы балдар үйүндө чоңоюптур. Бул убакта ал жерге конок болуп Мигель Эскобар дагы келген болчу. Ал убакыттан пайдаланып каарманыбыз аялы менен кетип бара жатса, ага тийишкенге аракет кылып, Марин болбой эле Биллини ээрчитип алып, ага көңүл бурбай эле кой деп алып кеткенге аракет кыла берет. Бирок Мигель токтобой эле бир кезде атаңды энеңди деп сөгүнө баштаса, Билли токтоп калып, жини келип эле ага сокку уруп, экөөнүн ортосунда мушташ башталат. Бир кезде тапанчанын үнү болуп, Мигель адамдарынын биринин тапанчасын алып, муну жоготкула деп буйругун берип жаткандыгын көрөбүз. Тапанчаны кимиси атканы белгисиз ок түз эле барып Маринге тийиптир. Аны көргөн Билли эмне кылышын билбей жардам бергенге аракет кылып, бирок колунан эч нерсе келбей, элдин бардыгы карап эле тегеректеп туруп калышып, каарманыбыздын аялы ошол жерде көз жумуп калат. Ошентип окуядан кийин ал жерге тартип сакчылар келип, бирок эч кимиси жаратарлык деле маалымат таба алышпай, ал жерде тургандардын бардыгы көбөлүккө чыкпай, биз бул ишке аралашкыбыз келбейт деп койгондугун айтышат. Ошентип бир заматта эле аялынан айрылып, каарманыбыздын денесинин бир бөлүгүн жулуп алгандай эле болот. Ал окуядан кийин кызына деле жакшы көңүл бура албай, эмне кылышын билбей, бир күнү тапанчасын көтөрүп алып эле өч алууну чечет. Ал эшикке чыкса, жанында жүргөн жан сакчыларынын бири келиптир. Ал Биллини токтотконго аракет кылып, сен шашылып туура эмес иш жасап койбо. Биз аялыңды сактай албай калдык, бизди кечирип кой десе, каарманыбыз жини келип ага тапанча такап,
байкап, сенин ишиң бир гана менин аялымды караш болчу, ал нерсе да колуңдан келбеди. Көзүмө көрүнбөй бул жерден зыйт кармачы деп эле кетирип жиберет. Каарманыбыз биринчи эле Мигелдин жанында жүргөн адамдардын бири Эктардын үйүнө барып, анын аялын көрүп Эктарды чакырып кой деп тапанча тыккан кезде ал жерде балдары жүргөндүгүн көрөт. Ошондо гана Билли өзүнө келип туура эмес баштап алгандыгын түшүнүп калды окшойт. Ошентип арадан канча убакыт өттү, белгисиз айтор бир күнү каарманыбыздын финансисти Саймон келип, Биллиге кабар берип, сенин акчаң түгөнүп бара жатат. Салыктар дагы төлөнбөй калган, маселени чечпесең уну аларды дагы үйүңдү дагы алдырып коюшу мүмкүн десе, каарманыбыздын жини келип, менин буга чейинки акчаларым эмне болду десе, алар сот ишине кетти, жана башка чыгымдар болуп жатат да деп айтып берет. Анда бул нерсеге күбө болуп турган Мэйн каарманыбызга өзүнүн сунушун айтып, азыр Турей деген боксчу менен келишим түзүп беттешке чыксаң болот. Эгер кол кое турган болсоң, акчалай маселелериңди да чечип алмаксың. Аялыңдын өлгөнүнө мен деле капа болуп турам, бирок жашоону улантыш керек да. Кайрадан бокска кайталы десе, каарманыбыз макулдугун берип кол коюп берет. Ошентип беттеш башталып, бул жолу дагы Билли адаттагыдай эле келтекчеп, бирок мурдагыдай жооп бергендин ордуна колун көтөрүп жашырынып дагы койбой, ачык эле келтекчеп бети башы канжалай баштайт. Анда машыктыруучусу жини келип, эгер ушинте бере турган болсоң, мен беттешти токтотуп коемун. Биз эмне бул жака келтекчеш үчүн келдик беле? Ушу кантип болсун деп Биллини тилдесе, ал ага деле карабай кайра эле келтекчеп, машыктыруучусу чачыгын ыргытып беттешти токтотуп салат. Анда Билли жини келип ошол жердеги калыстардын бирин жыга сүзүп, беттеште жеңилип чыккандан кийин жуунучу бөлмөдө жалгыз калгандыгын түшүнөт. Ал аз келгенси Мэйн аны чакырып, сен негизи өтө туура эмес кылдың. Ортодогу калысты эмнеге сүзөсүн, эми бизге айып бул салат. Анан дагы сага бериле турган акчаны төлөбөй турган болушту. Тескерисинче карыз кабаттың, эми үйүңү сатышың керек десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей, Мэйн менен дагы байланышы үзүлгөндүгүн түшүнүп ал жерден чыгып кетет. Билли дагы деле аялын эстеп, аны такыр унута албай өзүн өзү өлтүрөйүн деп унаасы менен даракты сүзүп, бирок эч кандай өлбөй эле кайрадан бет башы канжалап үйүнө барат. Муну көргөн кызы дароо тез жардам чакырып, каарманыбыз ооруканага түшүп калып, ал жерге келген тартип сакчылар каарманыбыздын жанынан тапанча жана аны мас абалда табышкандыгын айтышат. Бул мусулман эместер ушинтип тагдырдын жазылганы, баардыгы жараткан айткандай болот дегенди түшүнбөй, жакындары каза болсо сабыр кылганын ордунда кыйналып эле жүрө беришет турбайбы? Эми кандай болбосун, Биллиде дагы бир маселе пайда болот. Ал акыркы күндөрү өзүн башкара албай жаткандыктан соттун чечими менен анын кызын балдар үйүнө жеткире тургандай болуп, Биллиге 30 күн убакыт берип, 30 күндүн ичинде оңол болсоңуз кызыңыз балдар үйүндө калат. Анда эмесе өзүңүздүн кыймыл аракетиңизди башкарыңыз деп сот чечимин чыгарып, кызына дагы жакындатпай коет. Ошентип арадан күндөр өтүп, каарманыбыз унааларын дагы үйүндө калтырып, так эле көчөдө калды окшойт. Бир кезде анын жанына унаасы менен Джон келет. Бул жанагы каарманыбыз тапанчасын такап коолап жиберген бала болчу. Ал Биллини барам деген жагына жеткирип, мен сенин жаныңда акча үчүн эмес болчумун. Азыр деле эмне жардам сурасаң бергенге даярмын. Бул кымбат баалуу саатты мага бир кезде белек кылдың эле, кайра өзүңө берейин десе, каарманыбыз албай коюп, мен сага ыраазымын Джон, буга чейин кылгандыгым үчүн кечирип кой деп унаасынан түшүп калат. Көрсө каарманыбыз шаардын бир жериндеги бокс боюнча машыгуу залына келиптир. Билли ал жака кирсе, машыгуу залындагы машыгып жаткан балдар дароо эле аны таанып калышып, бирок машыктыруучу эмнегедир Биллиге көңүл бурбай коет. Биз ушул жерде машыктыруучунун аты Тед Уиллс экендигин билебиз. Көрсө бир кезде Билли бул машыктыруучунун окуучуларынын бири менен беттешке чыгып, андан жеңилип калгандыгына карабай эле калыстар тартып коюп, каарманыбыз жеңип алган экен. Ошондуктан Билли, мени бир эле сиздин окуучуңуз жеңген болчу. Демек сиз күчтүү машыктыруучу экенсиз, сизге атайын келдим. Мага машыктыруучу керек десе, Уиллс анын сөзүнө көңүл бургусу келбей, сен биздин спорттук залга ылайык келбейсиң, анткени бизде тартип такыр башкача. Ичпешиң керек, чекпешиң керек, баңгизатты такыр колдонбошуң керек. Анан дагы биздин залда эч ким сөгүнбөйт. Бул нерсенин бардыгына чыдай аласыңбы десе, каарманыбыз мен бардыгына көнгөнгө макулмун деп, анан дагы мага жумуш бар болсо жумуш бериңиз, анткени сотко мен өзүмдүн иштей ала тургандыгымы көрсөтүшүм керек. Болбосо алар мага кызымды бербей жатат десе, машыктыруучу өзүнүн жумушун сунуштап, залды тазалап жууган адамым бар эле, ал азыр ооруканага түшүп калды. Машыгуудан кийин бул жерде жууп тазалап иштесе, Билли жини келип, мени өтө эле төмөнгө түшүрүп салдыңыз го. Мен мындай нерсеге даяр эмесмин деп ал жерден кетип калат. Мындан соң каарманыбыз балдар үйүнө барып кызына жолугайын десе, ал жердеги жумушчулардын бири чыгып, Биллиден сурак алып, сиз баңгизат чекпей эле турасызбы? Жумуш таптыңызбы деги, кайда жашап жатасыз? Сиз кызыгыңызга жолугууга даяр болгону менен, балким ал сиз менен жолукканга даяр эместир. Оңолуп жаткандыгыңыз тууралуу мен маалымат чогултушум керек деп бир канча убакыттан кийин гана кызына жолуктурат. Бирок эмнегедир кызы Лейла атасы менен сүйлөшкүсү келбей, апам болгондо мындай болмок эмес деп эле ал жерден чыгып кетип калат. Ошондо гана каарманыбыз башка айласы жок экендигин түшүнүп, кайрадан Уиллска барып, мен сиздин айтканыңызга макулмун деп машыгуу залын тазалап жууй баштайт. Билли ошентип түнү залды тазалап, күндүзү болсо ал жерде машыгып, дагы бир күнү Лейлага барса, ал такыр эле жолукканга чыкпай коет. Мигель Эскобар стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии... Бул убакта Мигель жарым оор салмактын чемпиондугуна чейин жетип, каарманыбыз эс алуучу жайлардын бирине кирсе, ал жакта Уиллс олтуруптур. Бирок Уиллс буга чейин Биллиге ичпеймин деп айткан болчу. Кантсе да Билли анын жанына олтуруп калса, Уиллс сөз баштап каарманыбызга суроо салып, сенин деги мындан ары бара турган максатың эмне? Мындай абалга эмнеге түшүп калдың? Ошол суроолорго жооп таптыңбы десе, Билли аялым өлгөндөн кийин ушундай болду деп. Бирок бул жооптор Уиллсты такыр ынандырган жок. Ал кайра эле ошол суроону берип кайталай берсе, Биллинин бир кезде
кезде жини келип отургучту аңтара чабат да ал жактан чыгып кетип калат. Бирок ал бир аз убакыттан кийин жини таркап кайрадан ал жерге келсе, Уиллс сөзүн улантып, сенин бул абалга түшөрүңө ушул нерсе себептүү. Сен өзүңдүн жиниңди кармай албайт экенсиң. Анан дагы келечегиң жөнүндө ойлонбопсуң, ал нерсени баардыгын аялыңа өткөрүп берип коюпсуң. Сенин бүгүнкү кылган чечимдериң эртеңки келечегиң. Макул, буга чейин жаңылдың. Эми мындан нары туура чечимдерди чыгарышың керек десе, бул сөздөрдүн каарманыбыз сабак алат. Ал ошол күндөн кийин машыгуу залынан чыкпай, ал жердеги жаш балдарды өзүнө кошуп машыктырып, анан дагы жууп тазалап, залды ар дайым жакшы карап жаткан. Бир күнү Уиллс анын жанына келип, эртеңден баштап экөөбүз дагы машыгууну баштайбыз. Эми чындап бардык нерсени кайтарам деген максатың барбы экен көрөбүз деп эртеси күнү машыгууну баштап, биз ушул жерде Уиллстын чындап эле өтө мыкты машыктыруучу экендигин билебиз. Анткени ал каарманыбыз буга чейин өмүрү укпаган сөздөрдү айтып, өтө башкача ыкмада машыктырып, мен сенин беттештериңди көрсөм, сен бокстагы эң башкы нерсени билбейт экенсиң. Бул деген соккулардан качуу же болбосо аларды тосуу. Сен болсо аларды бир гана бетиң менен тосуп жүрөсүң. Мындай абалда ден соолугуң тез эле түгөнүп калат деп ал жердеги балдар менен беттештирип, сен сокку өткөрбөй жалаң гана тоскунуң деп коргонуусун үйрөтө баштайт. Посещение ребенка по-прежнему только под присмотром. Арадан бир ай өтүп дагы бир жолу сот отуруму болуп, каарманыбызга бул жолу деле кызын кайтарып бербей, аракетиңиз жакшы экен, бирок дагы бир ай күтө туралы. Туруктуу жумушуңуз жана жашай турган жериңиз болсо, кызыңызды алып кетсеңиз болот деп дагы бир айга созушуп, бул жагдайды сүйлөшүп эле Билли Уиллс менен олтуруп калат. Анда Уиллс өзүнүн көзү жөнүндөгү окуяны айтып бере баштайт. Мен дагы бир кезде профессионалдык боксчу болчумун. Беттештердин биринде жеңип бара жатып, атааңдаштын артынан кубалап, атааңдаштын соккуларын унутуп калып эле коргонбой калган кезде оң колу келип дагы эле көзүмө тийген. Мен ошол мезгилде өзүмдү жоготуп ойгонгон кезде көзүмдөн айрылгандыгымды түшүндүм. Эми жашоодо ушундай өйдө ылдый боло берет экен деп каарманыбыз кызын ала албай жаткандыгы үчүн көңүл айтат. Күндөрдүн биринде каарманыбыз машыгып жаткан залга Луо деген адам келип өзүнүн сунушун айтып, биз жакында ардагерлер үчүн кайрымдуулук кечесин уюштурабыз. Ал жерде Кид Бреди деген боксчуга каршылаш керек. Ошого сени чакырабыз деп Биллиге сунуштаса, Билли дароо эле Уиллс менен кеңешип, Уиллс макулдугун берип, эми сен машыгып жаткандыгыңдын жыйынтыгын көрүшүң керек. Ал жерде болгону көргөзмө беттеш болот. Чыгып бир рингде эстеп кой деп арадан көп өтпөй эле беттеш башталып, каарманыбыз бул жолу мурдагыдай болбой келген соккулардан жакшы коргонуп жатты. Ошентип бир кезде беттештин 7-чи бөлүмү келгенде каарманыбыз каршылашынчыга чаап, ал оңго чейин санаганда ордунан тура албагандыктан жеңишке жетет. Анда беттештен кийин ал жерде булуттан чыккан айга окшоп эле Мэйн пайда болуп, каарманыбыз менен учурашып, сен аябай өзгөрүпсүң, мурдагыдан караганда мыкты беттешип атасың. Ошондуктан менин сага жакшы сунушум бар. Азыр Мигель Эскобар чемпион экендигин билесиң. Ага каршы чыкканга макул болсоң, мен 6 жумадан кийин беттеш уюштуруп беремин. Бул сенин кайрадан чоң бокска кайта турган мүмкүнчүлүгүң десе, каарманыбыз кубанып кетип, дароо эле Уиллс менен сүйлөшүп, мага акча керек, кызымды да кайтарып алганга мүмкүнчүлүк болчудай. Бирок сен мага машыктыруучу катары керексиң. Сураныч, мени бул беттешке алып чык десе, Уиллс анын сөздөрүнө жини келип, сен буга чейин басып өткөн жолуңду унутуп калдың окшойт. Мэйн сени оңой эле таштап кетти эле го, кайра эле бунун сөздөрүнө ишенип жатасыңбы? Акылыңа дагы деле кире эле окшойсуң деп ал жерден чыгып кетет. Анда Билли кечинде машыгуу залына барса, Уиллс жини келип эле калтаны ургулай баштаптыр. Көрсө, Уиллстын окуучуларынын бири каза болуп, апасы менен атасы уруша кетип, апасына болушайын деген мезгилде атасы тапанчасы менен атып салган болот. Муну уккан Уиллс жини келип, мен ушул убакка чейин балдарды жакшы жолго тарбиялаганга аракет кылып жатамын. Бирок алардын үй бүлөсүнө тынчтык жок болсо, менин аракетимден майнап чыкпайт экен да. Ошондуктан мен сенин оюңду туура көрүп беттешке чыгарууга макулмун. Анда эмесе баштайлы деп ошол күндөн баштап машыгууларын башташат. Бул убакта дагы бир жолу сот отуруму болуп, акыр аягы каарманыбызды кызын алып кеткенге уруксат беришип, Билли кызы Лейланы алып чыгып биринчи эле аялынын мүрзөсүнө барышат. Каарманыбыз ошол жерде кызына кабарын айтып, мен жакында беттешке чыгамын. Бул жолу мен сага беттешимди түз абада көргөнгө уруксат берейин. Буйруса жакында үйлүү дагы болобуз деп кызы менен элдешип машыгуусун улантып, көңүлүн толугу менен машыгууга коюп, Уиллстын сөзүнөн чыкпай жатты. Ошентип күткөн күн келип, Лас-Вегаста беттеш башталат. Бул жолку беттешти элдерге өч алуу катары жарыялашкан эле. Анткени буга чейин каарманыбыздын аялынын өлүмүнө эч кимди табышпай, эч бирөөсүн камашпаптыр. Поехали. Ошентип бир кезде беттеш башталып, Билли Мигелдин аябай шамдагай экендигин сезет. Анткени ал өтө тездик менен Биллиге сокку өткөрүп, каарманыбыз качканга дагы жетишпей калып, жооп кылып соккулар дурса, эч бири Мигелге тийбей дагы коет. Ошентип беттештин экинчи бөлүгүнө келген кезде эле каарманыбыздын сол көзүнөн кан кете баштап, муну сыналгыдан көрүп жаткан кызы кабатыр алып, эми эмне болот деп эле ойлоно баштайт. Бир кезде үчүнчү бөлүк келип, каарманыбыз нокдаун түшкөнгө дагы жетишип, тыныгуу учурунда ага Уиллс мыкты кеңештерин берет. Беттештин 3 бөлүгү өттү, сен эми анын кандай экендигин сезип калдың. Коргонууну мыктылагындагы анын соккуларын пайдасыз кылгының. Ошондо ал сени урганга аракет кылып ачылып берет. Кана башташы деп эле беттеш уланып, каарманыбыз так эле машыктыруучусу айткандай кылып, Мигелден ким калышпай ага соккуларды өткөрүп, буга чейин 3 бөлүктө жеңилсе, эми жеңе баштайт. Ошентип беттеш тез арада эле 10-чу бөлүккө чейин жетип келет. Анда эки мушкердин тең беттеринен кандар кетип, экөө тең чарчап калышып, Мигелдин айласы кетип, канча урса деле Биллиге мыкты сокку өткөрө албай, беттештин 11-чи бөлүгүндө аны башкача жол менен жеңейин деп аялы жөнүндө жаман сөздөрдү айта баштайт. Бул учурда каарманыбыз мурдагы адаттарында эле өзүн карамай албай,
кичине келип, ортодо калыстын бөлүштүргөнүнө карабай эле ызы чууга түшө баштайт. Бул нерсени байкаган машыктыруучу дароо эле каарманыбызды олтургузуп алып аны соорото баштап, сен мындай адатыңды жок кылдың эле го, бул адаттын бардыгы сени жамандыкка алып барарын билесиң да. Азыр сенин бүткүл дүйнө карап турат, эң эле башкысы сенин кызың карап турат. Мигель сенин жеңип бара жаткандыгыңды билип ушул жолго барды. Сен ага оңой эле ушинтип өзүңдү башкартып коесуңбу эмне? Андай кылбай өзүңдү колго алып жеңишке гана умтулгуң десе, бул сөздөр каарманыбызга таасир этип, ал толугу менен өзүнө келет да жан күч менен беттештин акыркы бөлүгүнө чыгат. Анда Мигель кычаасаны биринчи эле талдуу жерге сокко өткөрүп, каармандарыбыз беттештин аягына чейин дээрлик тең эсеп менен бара жатышкан. Бир кезде машыктыруучу Уиллс каарманыбызга оң колуңду иштеткениң деп кыйкырып, ошол замат Билли оң колу менен катуу сокко өткөрүп, сол колу менен Мигелди нокаутка кетирет. Бирок бир кезде Мигель ордунан туруп беттешти уландала тургандыгын айтып, ошол замат эле убакыт бүтүп беттеш толугу менен аягына чыгат. Ошентип эми калыстардын чечими калган. Анда көп убакта талаш тартыштын артында калыстардын ажырым чечими менен каарманыбыз Билли Хоп кайрадан чемпиондук-курун өзүнө кайтарып алат. Каарманыбыз чемпиондук-курун биринчи эле машыктыруучусуна белек кылып, андан соң кызына жолугуп, апаң болгондо үчөөбүз чогуу кубанмакпыз. Эми кандай болсо дагы тагдырга баш ээли, мен сени жакшы көрөм кызым деп экөө бири-бирине жакшы сөздөрдү айтып жаткан жерде тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, денебизди тарбиялап ар дайым спорт менен алектенип жүрөлү. Салам достор, байланышта Санжо Бей каналы. Буга чейинки тандообузда көпчүлүгү сүйүү жөнүндө тасма чыгар деп айтышты. Бирок сүйүү жөнүндө мыкты тасма таба албай ортодо достук жөнүндө тасмага кабылдым. Анткени чыныгы достук сүйүүдөн кем калышпай, адамды туура жолго салып, чыныгы жашоонун маңызын таап берүүгө жардам берет экен. Анда эмесе достуктун мааниси аябай чоң экендиги тууралуу чагылдырган мыкты тасмалардын бирин көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында кичинекей темир торлорго камалып олтурган көптөгөн иттерди көрөбүз. Ал жердин ээси иттерди ар кандай абалда сүрөткө тартып өзү жуунуп жаткан мезгилде терезени тешип секирген бойдон иттердин бири качып кетет. Качып кеткен ит көчө кыдырып, ар кайсы тамак ашты уурдап, эптеп жан бага баштап, көчөнүн итине айланып таштандылардан тамак таап жей баштайт. Ал кээ бир учурларда унааларга жашыруун түшүп алып, алыс аймактарга чейин барып, Майсур аймагындагы Чын Мая деген кичинекей адамдардын тобу жашаган көчөгө кирип кетет. Биз мындан соң ошол көчөдө жайгашкан үйлөрдүн бирин көрөбүз. Ал үйдүн ичи аябай чачылып жыйнала элегине өтө көп убакыт болуп, үйдүн ээси Тхарма деген орто жаштагы киши болчу. Көрсө Тхарма жашоосунда эч кандай максаты жок эрте менен жумушуна барып, адамдар менен мамиле деле кылбай өзүнүн жумушун гана аткарып жүрө берчү. Анткени ал адамдарды көп деле жакшы көрбөйт экен. Жумуштан кийин үйүнө келсе, кошуналары дагы аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылса, Тхарма аларга деле маани бербей, үйүнө кирип сыналгысын көрүп, чылымын чегип, сырасын ичип алып уктап калчу. Бир күнү эле ал уктайын десе, эшикте ызы чуу башталат. Көрсө ал аймакка ырчылар келип концерт берип жатыптыр. Бул убакта ал жерде жашап калган качып кеткен ит дагы ызы чуудан коркуп чыдай албай, кайра кабанактап ызы чуунун токтошун каалай берет. Бир кезде каарманыбыз Тхарма ал жерге жетип келип, ырчылардын бардыгын уртокмок алып, ызы чуусун токтотуп, бардыгын коолап жиберет дагы кайрадан үйүнө жөнөйт. Муну байкап турган ит Тхарманы өзүнүн куткаруучусу эсептеп, анын артынан ээрчип жөнөйт. Ошентип каарманыбыз үйүнө барган кезде анын эсине мурдагы күндөрү түшө баштагандыгын көрөбүз. Көрсө Тхарма кичинекей кезинде анын атасы, апасы жана бир тууган карындашы унаага олтуруп алып конокко жөнөшүп, жамгыр башталып, атасы жолдо унаанын башкаруусун жоготуп, кырсыкка учурап үчөө тең каза болуптур. Ошондон кийин Тхарма жашоосунун маанисин жоготуп, эптеп эле күндөрүн өткөрө берет экен. Бир кезде жамгыр жай баштаса, Тхарма эшикте иттин кыңшылдагандыгын угат. Ал эшигин ачса, жанагы ит үйгө киргенге аракет кылып, бирок Тхарманы коолап жиберип, бирок ит кайрадан эле алыска кетпей, эртеси күнү дагы келип алат. Ошентип каарманыбыз кайда барса, ит анын артынан ээрчип такыр эле калбай, бир күнү көчөдөн шайтан арбачан адам итти ошол жерде сүзүп кетет. Анда каарманыбыз канжалап жаткан итти көрүп, өзүн аябай башкача сезип кетип, бирок ага жардам бербей эле үйүнө кирип олтуруп алат. Биз ошол жерде Тхарма Чарли Чаплиндин видео тасмаларын жакшы көргөндүгүн түшүнөбүз. Ал ошол учурда сыналгыны көрүп жатса, Чарли Чаплин итти жакшы көрүп жаткандыгын көрүп, оюна бир нерсе келип, бул убакта кошуналар чыгып алып жарадар болуп жаткан итти жаман көрүшүп, бул кайдан келди деп тилденишип, шайтан арабачан баланын апасы келип анын жаракаттарын даарылай баштайт. Анда каарманыбыз үйүнөн чыгып, өзүнүн шайтан арабасына атайын баштыкты орнотуп, итти көтөрүп алып мал доктурларынын бирине жөнөп кетет. Анда дарыгер итти даарылаганча, мен жаныбарлар менен иштегениме өтө көп болду. Мен бул иттин көзүнөн карап эле сиздики экендигин билдим. Анткени сизди башкача карап жатат, аны жакшылап карасаңыз болмок экен. Эмнеге бутунан жаракат алдырдыңыз деп эле каарманыбызды уруша баштаса, каарманыбыз ага жооп берип, бул эч кандай менин итим эмес, мен аны болгону даарылаткан алып келдим. Төлөмү канча болот, ошону берейин дагы бул жерден кетейин. Менин убактымды көп албаңыз десе дарыгер, мен бул итти өзүм менен алып кала албаймын. Ансыз деле бизде жаныбарлар жетиштүү. Эгер чындап эле сиздики эмес болсо, үйүңүзгө алып барып жок дегенде 3-4 күн карап туруңуз. Мен андан соң итти сатып ала турган кардар таап берем деп убадасын берет.
Заводить питомцев запрещено. Өкүнүчтүүсү каарманыбыз жашаган аймакта жаныбарларды багууга тыюу салыныптыр. Эң кызыгы каарманыбыз итти бекитип үйгө алып келе жатса, анын кошуна кызы Ада көрүп калып, бирок Ада каарманыбызга мен эч кимге айтпаймын деп убадасын берет. Ошентип үйүнө өмүрүндө эч кимди киргизбеген каарманыбыз ит менен чогуу жашай баштайт. Бирок ошол күндөн баштап тынчтык жоголуп, түнү деле жакшы уктай албай, ит кабанактап күнү-түнү каарманыбыздын тынчын ала баштайт. Анда Тхарма итти канчалык кошуналардан бекиткенге аракет кылбасын эч майнап чыкпай, ити ар дайым үйүндө үрө берип, кээ бир учурда эшикке качып, кээ бир кошуналар аны байкап калат. Анан дагы каарманыбыз бир күнү жумуштан келсе, үйүн ити толугу менен эле чачып салыптыр. Анда каарманыбыз дарыгерге коңгуроо кылып, сиз итти сатып берем деп айттыңыз эле го. 3-4 эле күн дедиңиз эле, андан деле өтүп кетти. Ит мени кыйнап жиберди десе, дарыгер ага жооп берип, мага иттин каттоо сандары керек, ошо менен интернетке чыгарайын десе, каарманыбыз иттин эч жакка катталбагандыгын айтат. Ошентип Тхарма дарыгердин кеңеши менен итти каттаганга алып барып, каттоо жүргүзүлүп жаткан жерден Девика деген кызга жолугат. Каттоочулар каарманыбызды карап, ал иттин атын дагы билбегендиктен итти каттап ага 777 деген сан беришип, бирок каарманыбыз бул итти уурдап кеткен окшойт деп Девиканын артынан аңдоону чечет. Алар дароо эле Тхарманын үйүн таап барышып, биз жаныбарларды коргоо уюмунанбыз, итиңизди текшеришибиз керек деп үйүнө кирсе, үй аябай эле бытырап жаткан. Бирок иттин эки жака чуркагандыгын көрүшүп, Тхарма итке эч кандай зыян келтирбегендигин түшүнүп ал жерден кетишет. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбыз эс ооп, түшүнүксүз абалда жыгылып түшөт. Муну көргөн ит үрүп баштап, ал жердеги кошуналардын бардыгын чакырып, каарманыбызды тез жардам алып кетип, ит анын артынан чуркап жөнөйт. Анда дарыгерлер Тхармага сиз чылымды ташташыңыз керек, эсиңизди жоготконуңуз ошонун айнан экен десе, ит оорукананын ичине чейин кирип алыптыр. Муну көргөн каарманыбыз ит аны эч кандай шартсыз эле жакшы көрүп, кыргыздарда айтылган ит адамдын досу деген макал эсине түшөт. Ошентип убакыттын өтүшү менен Тхарма деле итке көнө баштайт. Бир күнү иттин балмуздакты жакшы көргөндүгүн түшүнүп, ага атайын балмуздак алып, үйүнө келген кезде ал жерге дарыгер дагы келип калат. Көрсө дарыгер интернетке жарыя кылып итти ала турган адамдарды табыптыр. Бирок бул убакта каарманыбыз ага көнүп калгандыктан эмнегедир бергиси келбей, ит дагы Тхарманы башкача достук көздөрү менен карап, бирок алармандарга дагы ит жагып калып, алар унаасына салып алып кетип калат. Ошентип Тхарма ошол күндөн кийин өзүн аябай эле жалгыз сезип, эмне кылышын билбей, бир күнү дарыгерге коңгуроо кылып, жанагы итти алып кеткен адамдардын дарегин сурайт. Анткени Тхарма итке тиешелүү каттоо көбөлүгүн бере элек болчу. Ошондуктан калп эле мен көйлүктү берейин деп алардын үйүнө барып, мен итти сатпай турган болдум деп кайрадан эле өзү менен көтөрүп кетип калат. Ошентип ал бул жолу итке башкача мамиле кылып, ага Чарли деген ат берип, эч кандай жашырбай эле аны багып жаткандыгын ачык көрсөтүп, кошуна кыз Ади дагы ага жардам берип, экөөлөө бага башташат. Ошентип бул аралыкта каарманыбыздын дагы мүнөзү өзгөрүп, ал адамдарга башкача мамиле кылып, жумуштагылар менен дагы сүйлөшүп, жакшы тарапка өзгөрүп, чылым чеккенде дагы таштап коет. Тхарма өзү дагы жашоонун маанисин эми гана сезе баштагандыгын түшүнүп, бир күнү жумуштан келсе, Чарли кыймылдабай жатыптыр. Каарманыбыз коркуп кетип эле итти дарыгерге алып барса, дарыгер өтө бир суук кабарын берет. Сыягы бул ит сен багып алганга чейин кыйынчылык көрүп чоңойгон окшойт. Анын ичинде гемангиосаркома, сплин оорусу бар экен. Бул жаныбарлардын арасындагы рактын бир түрү. Мен дарыларды беремин, бирок иттин өмүрү аз эле калыптыр десе, каарманыбыздын үстүнө муздак суу куйгандай болуп, Чарлиге көнүп, ал каарманыбызга достойлуу болуп калгандыгын түшүнөт. Анан дагы жашоосу эми эле оңолуп келе жаткан кезде бул нерсе каарманыбызга катуу сокку болуп, ойлонуп олтуруп калган кезде Чарли сыналгыны карап үрө баштайт. Бул убакта сыналгыдан кыш мезгилиндеги каарларды көрсөтүп жаткан болчу. Көрсө Чарли балмуздакты эмес, каарды жакшы көрөт экен. Тхарма ошондо гана итинин каарды жакшы көргөндүгүн түшүнүп, анын акыркы максатын аткарайын деп, шайтан арабасын атайын даярдап, жанына итти отургуза тургандай кылып, Ади менен коштошуп, экөө биригип алып саякатка чыгып кетет. Көрсө каарманыбыз итине каарды көрсөтөйүн деп өзү менен кошо алып жөнөптүр. Бир күнү Тхарманын уюлдук аппаратына итти дарылагандан видео тасма жөнөтөт. Көрсө Чарлинин биринчи ээси күчүктөрдү чоңойтуп сатчу экен. Бирок ал күчүктөргө жакшы мамиле кылбай, аларга ар кандай уколдорду сайып, үстүлөрүнөн тажрыйба өткөрүп, анан дагы бир тууган иттерди бири-бири менен аргындаштырып, кыскасы күчүктөрдүн көбөйүшүн гана ойлоп калыптыр. Көрсө Чарлинин оорусу дагы ошонун айынан пайда болгон экен. Тасманы көргөн Тхарма жини келип, жанагы адамдын үйүн таап барып, аны уру токмок алып, башын эле калтырып жерге көмүп салат дагы. Бул тууралуу жаныбарларды коргоочу уюмга коңгуроо кылып кабар жеткирет. Ошентип ал жерге тартип сакчылар келип, зөөкүрдү дароо камашып, биз буга чейин тааныган Девика дагы келип, бул маалыматты Тхарма жеткиргендигин билип, демек ал дагы кылмышкер окшойт, мен аны табышым керек деп шайтан арабасына олтуруп алып эле издеп жөнөйт. Бул убакта сапарын улаган каармандарыбыз мейманканага жатайын десе, аларды ити менен такыр киргизбей, ар кайсы жакка барып аракет кылышып, бирок мейманканага кире албай акырында көчөдө калышат. Бир кезде каарманыбыздын оюна бир нерсе келип, ал өзүн көзү сокурдай көрсөтүп, ит аны жетелеп жүргөндөй кылып, акыр аягы мейманканага жатышат. Бул убакта Девика дагы деле алардын артынан ээрчип жетпей жүргөн. Күндөрдүн биринде тартип сакчылардын кеңсесине барып, ал жакта каарманыбыз ити менен камалып отургандыгын көрүп, акча төлөп итти дагы Тхарманы дагы ал жактан чыгарып алат. Көрсө Чарли тартип сакчылардын кеңсесинин терезесин сындырып койгондо үчүн аларды камап салыптыр. Боштондукка чыккан каармандарыбыз сапарын улайын десе, Девика алардын жанына олтуруп алып, биз сенин башчыңды кармадык, ал көптөгөн иттерди темир торго камап коюптур. Сен дагы ошонун колунда иштеген адам окшойсуң, ит
Типти эмне саткан алып кетип жатасыңбы? Мен чындыкты билишим керек болбосо жаныңдан кетпеймин деп эле алар менен чогуу кетет. Бирок Девика убакыттын өтүшү менен такыр эле туура эмес ойлонуп калгандыгын түшүнө баштайт. Анткени ал канчалык Чарлиге жакындаганга аракет кылбасын, Чарли каарманыбыз каарманын жанынан чыкпай, ал кайда басса ошол жака барып ээрчип жүрө берет. Ошентип каармандарыбыздын Гималай тоолоруна болгон сапары уланып, бара жаткан жолдо Чарли эмнени кааласа Тхарма ошону жасаганга аракет кылат. Бир кезде Чарли парашют менен учуп жаткандарды көрүп аларга кызыгып эле үйрө баштаган кезде Тхарма бийиктиктен корккондугуна карабай аны менен кошо парашютка түшүп, бир сыйра эргип алып кыйкырынып эле сергип алат. Бул аралыкта Чарлинин оорусу күчүп анын денесинде жаралар пайда боло баштап, ошондо гана Девика каармандарыбыздын Гималай тоолоруна эмне үчүн бара жаткандыгын түшүнөт. Анда кыз бир күнү мен силерге тоскоолдук болбой эле коеюн. Сиз жөнүндө жаман ойлогондугум үчүн кечирим сураймын. Бирок сизди досторумдун бири менен тааныштырайын деп ал жерге Каршман Рой деген бала келип, өзүн тааныштырып, мен гезиттердин биринде иштеймин. Сиз жөнүндө окуяны гезитке чыгаргыбыз келип жатат. Анткени Девика айтып берсе мага аябай таң калыштуу болду. Бирок өзүңүздүн оозуңуздан угайын деп каарманыбыз башынан өткөн окуянын бардыгын айтып берип, алар маалыматты толугу менен алгандан кийин Девиканы алып ал жерден кетишет. Не надо грустить, Чарли. Нас и было двое. Столько и осталось. Ошентип бир кезде каармандарыбыздын шайтан арабасы бузулуп алар жолдо калышып, өтүп бара жаткан унааларды токтотушуп акыр аягында бир унаа өзү эле токтойт. Унаанын айдоочусу өзүн Вамшинатан деп тааныштырып, анын кара түстөгү Блэк деген ити бар экен. Анда Вамшинатан каарманыбызды ити менен үйүнө алып барып, мен усталарды чакырып шайтан арабаңды оңдотуп беремин. Ага чейин үйдө конок болгонун деп балык бышырып каарманыбызды меймандап, Чарли ургаачы болгондуктан Блэк эркек болуп экөө бат эле тил табышып алат. Ошентип эртеси күнү дагы усталар кечигип Тхарма ал жерде 2 күн конок болуп, бул аралыкта Блэк менен Чарли көп нерсе кылганга жетишишет. Бир кезде коштошуу мезгили келип Вамшинатан каарманыбызга кайрылып, сен негизи жакшы адам экенсиң, анан дагы сенин мага максатың жакты. Мен жакында иттердин жарышы боло турган жерге бармакмын. Ал жака мен барбай эле билетимди сага белек кылайын. Сен барып көрүп чыккының деп каарманыбыз менен итин жакшы маанайда узатат. Анда Тхарма жанагы иттердин жарышы боло турган жерге барып кагазын көрсөтсө, аны көрүүчү катары киргизбей, жарышка катыша тургандардын катарына отургузуп коет. Көрсө Вамшинатан ал жака катышуучу болуп бармак экен. Анда Тхарма эмне кылышын билбей чыгып кетейин десе, чыкканга дагы мүмкүнчүлүк болбой, ал жерге келген калыстар тобунун арасынан Девиканы дагы көрөт. Ошентип бир кезде жарыш башталып, адамдар иттерин башкарып биринин артынан бирин секирмечектерди секиртип, муну көргөн Тхарма эми мен эмне кылам деп эле ойлонуп олтуруп калат. Бир кезде убакыт өтүп ага дагы кезек келип калган. Анда каарманыбыз Чарлини бошотсо, ал ойногулап эки жакка чуркап элдин бардыгына шылдыңга калышып, ал жердеги олтурган калыстар тобу дагы жиндене башташат. Алар сүйлөнүп, эмнеге биздин убактыбызды алып жатасыз? Бул жер тамаша эмес да деген кезде Тхарманын дагы жини келип кетет. Каарманыбыз көрүүчүлөргө мен силерге досумдун башкача жөндөмүн көрсөтөм деп Чарлиге кайра кыйкырып, сен тамак жегенден жана уктагандан башка эчтекени билбейсиң деп эле бир жерге таарынгандай болуп олтуруп алат. Анда Чарли анын артынан барып кечирим сурагандай кылып кайра кыймылдары менен ымдап, Тхарма кайда барбасын, Чарли анын артынан эч эле калбай коет. Муну көргөн элдин бардыгы таң калып, калыстар тобу дагы суктанышып, акырында каарманыбыз кана эми бул жерден секирчи деп буга чейин иттер секирген жерди аябай бийиктетет. Чарлинин кылыгына таң калышып көргөндөр бардыгы ордунан туруп алып кол чабышып, каарманыбыз бул жолу Мыктыбек Оролбай уулуна окшоп жеңишке жетпегендиги менен бардыгынын мактоосуна татыйт. Бирок күндөр ар дайым эле ушундай кубанычтуу боло берген жок. Сапарын улаган каармандарыбыздын бир кезде акчасы түгөнүп, алардын жегенге тамак ашы дагы калбай, Тхарма жумушуна коңгуроо кылса ал жактан дагы акча беришпей коет. Бактыга жараша жолдо кээ бирлери каармандарыбызга боорору бекер тамак беришип, бирок акыр аягы айласы кеткендиктен шайтан арабасын сатууга туура келет. Ошентип каарманыбыз мындан ары автобуска олтуруп алып жөнүп, Чарлинин бирок бул убакта абалы оорлошуп, ал кээ бир убактарда кан куса баштайт. Анда Тхарма дарыгерге коңгуроо кылса, ал жообун берип, сен аракетиңди кылып батыраак барышың керек. Чарли кан куса баштаган болсо, демек аз эле күндөр калыптыр. Эми сага ийгилик каалайм деп бул убакта каарманыбыз итин көрүп алып боорооруп, кээ бир учурда Чарлиге байкатпай олтуруп алып ыйлап жатты. Ошентип бир кезде алар тоолордогу карларды байкап кубанып кеткен мезгилде эле автобус токтоп калат. Көрсө жолдо көчкүчү аскерлер ал жолду жаап салышыптыр. Анда Тхарма эмне кылышын билбей аскерлерден суранса да аны такыр эле кой беришпей, бир кезде аскер башчысы келип Тхарманы өзүнүн чатырына чакырат. Көрсө бул убакта каармандарыбыз тууралуу гезит чыгып, аларды окугандардын бардыгы таанышып, аскер башчы дагы Тхарманы дароо эле көрүп таанып калыптыр. Бирок ал өкүнүчтүүсү, мен сизге жардам бере албаймын. Жол ачылгы чагында күтүш керек десе, Тхарма ойлонуп эле олтуруп калат. Анткени ал Чарли канча убак жашаарын билбей көпкө күткөнгө мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошондуктан кечинде эч кимге көрсөтпөй Чарлини жонун асып алып ал жактан качып жөнөп, токой аралап түнү менен чуркап таң аткан кезде гана тоого жакын жетип барат. Биз ушул жерде Тхарма өзү дагы каарды биринчи жолу көргөндүгүн түшүнөбүз. Көрсө ал жашаган жак ар дайым ысык болуп, каар такыр жаачу эмес экен.
Ошентип каарманыбыз ити менен бактылуулук мүнөттөргө чөмүлүп экөө каардын үстүнө ойношуп, Тхарма ичинен итинин максатына жеткиргендигине кубанып жатты. Алар бир кезде кайрадан аскерлер жага эч кимге байкатпай кайтып келишет. Ошентип чарчап калышып бир кезде каарманыбыз уйкуга кетип, чочуп кетип ойгонгон кезде жанынан Чарлини таппай калат. Каарманыбыз дүрбөлөңгө түшүп эки жакты карап, бирок итти такыр эле таппай, акырында анын кайда кеткендигин түшүнүп, тоо жакка барып каардан иттин изин көрөт. Көрсө чындап эле Чарли бул жакка качып кеткен экен. Бир кезде Тхарма Чарлинин тоонун борундагы үйдө олтургандыгын көрүп, анын жанына барып бул жака эмне үчүн качып кеттиң деп эле түшүнбөй кучактап олтуруп калат. Ошол мезгилде каарманыбыздын эсине мурдагы күндөрү түшө баштайт. Бир кезде Тхарма тирүүлөй өлүк болуп жашап жүрүп, ит келгенден кийин бардык нерсеси өзгөрүп, ал өзүнүн өмүрүн баалап иттин жардамы менен жашоону сезе баштагандыгын эстейт. Бир кезде эле иттин жаны үзүлүп, Тхармаранын колунда өлүп, каарманыбыз анын өмүрүнө маңыз берген досунан айрылгандыгын түшүнүп, кыйкырып ыйлап жаткан кезде эле кичинекей күчүктүн үндөрүн угат. Биз ушул жерде Чарлинин бул жака эмне үчүн келгендигин түшүнөбүз. Көрсө аны буга чейин Вашмин атамдын ити Блэк бозутуп койгон экен. Ошондуктан ал бул үйгө келип жалгыз күчүк тууптур. Анда Тхарма күчүктү көрүп, досум мени жалгыз калтырбаптыр деп кубанып, биз арадан 2 ай убакыт өткөндөн кийинки окуяны көрө баштайбыз. Көрсө бул убакта Чарлинин атын коюп, каарманыбыз жаныбарларды коргоо уюмун ачкан экен. Ал короосуна Чарлинин эстелигин коюп, сен менин жашоомдун маңызын таап бердиң деген мезгилде тасма аягына чыгат. Биз тасманын аягында адамдарды жаныбарларга жакшы мамиле кылган деген үгүтүн көрөбүз. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, итибиз достук кылса дагы досубуз иттик кылбасын. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн экинчи дүйнөлүк согуш тууралуу болгон окуядан алынган Душман босогоду аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз бир кезде мылтык атканды чогуу үйрөнүшүп, бирок согуш башталгандан кийин душманга айланышат. Анда эмесе көңүлдү коюп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында азыркы Урал аймагында жаш бала мылтыгын кармап алып каршкырда аңды олтургандыгын көрөбүз. Бул баланын аты Василий Зайцев. Анын жанында чоң атасы олтуруп алып көзгө тарлыкты үйрөтүп жаткан. Бир кезде Василий каршкырда аткан кезде кадр алмашып, биз 1942-жылды көрөбүз. Бул убакта Гитлер Европа өлкөлөрүн дээрлик толугу менен басып алып, СССР аймагына кол салып, Советтер Союзу деле жеңилүү коркунучуна батып калган. Анткени Гитлердин жоокерлери согушту аеосуз жүргүзүп, азыркы Волгоград, ал мезгилдеги Сталинград шаарына жетип калган. Биз бул убакта Василий Зайцев чоң жигитке айланып согушка поезд менен бара жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде поезддин эшиги ачылып, алар Сталинград шаарына жетип, ал жерде согуш айбаттуу жүрүп жаткандыгын көрүшүп, Кызыл армиянын аскерлери душмандардын колуна өлүмгө бара жаткандай эле сезилет. Анткени душмандар учактар менен каалагандай аткылашып, аскерлер согуш талаасына жетикчеңде эле өлө башташып, качууга аракет кылгандарды аскер башчылар өздөрү өлтүрүп жатышты. Анан дагы Кызыл армияга курал жарактын жетишсиз экендигин түшүнөбүз. Анткени келген жоокерлердин бирине мылтык берсе, экинчисине ок гана берип, өлгөн жоокерлердин мылтыктарын аласыңар деп буйругун беришет. Немецтер болсо тескерисинче түрдүү куралдар менен Кызыл армиянын аскерлерин күтүп жатышкан. Бир кезде жоокерлер куралы бары дагы, куралы жогу дагы кыйкырып алдыга карап чуркашып, немецтер аларды патыратып аткылап, биринин артынан бири өлө башташат. Бул убакта каарманыбыз Василий Зайцевке дагы мылтык тийбей калган болчу. Ошондуктан ал өлгөн жоокерлердин мылтыгын алууга аракет кылып, бирок такыр жетишпей, акыр аягы аскерлер бир топ эле калгандыктан алар артка качып жөнөшсө, артта турган өздөрүнүн эле тарапташтары Сталиндин буйругу боюнча биздин жоокерлер артка качпаш керек, силер чыккынчысыңар деп эле өздөрүнүн жоокерлерин өздөрү аткылап салышат. Ошентип бир кезде согуш талаасы тынчып калып, ал жерде жалгыз унаанын танкалардан качып келе жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде ал аңтарылып кетип эле ичинен политрук Данилов чыгып, Бекингенге жетишип, өлүк жоокерлердин арасында өзү дагы өлүмүш болуп жатып алат. Анда ал жерге келген немецтер өлүк жоокерлерди дагы бир сире текшерип аткылай башташкан. Бир кезде аман калган Данилов мылтык алып душмандарды аткылоого киришип калса, ал жерден каарманыбыз Василий сүйлөп, мылтыкты мага бериңиз деп айтат. Көрсө Василий дагы буга чейин артка кайталбагандыгын түшүнүп, өлүктөрдүн арасында өлүмүш болуп жатып алыптыр. Жаштайынан көзгө тарлыкты үйрөнүп чоңойгон каарманыбыз бир заматта эле ал жерде 5 душманды тең жок кылып, политрук Данилов анын таамайлыгына таң калып, таанышып, дос болуп калышат. Ошентип бул окуядан кийин арадан 2 күн өтүп 22-сентябрь 1942-жылды көрө баштайбыз. Сталинградка Никита Хрущев келип, буга чейинки аскер башчыга жолугуп, ал Хрущевко актанып, биз болгон аракетибизди жасап жатабыз, бирок биздин адамдарды душмандар кырып салышты. Аларда курал жарактар көп экен десе, Хрущев жини келип, сен эми Сталиндин алдында жооп бере албайсың, андан көрө өз жолуңду танда деп алдына тапанчаны коюп чыгып кетип калса,
Жанагы аскер башчы дароо эле түшүнүп өзүн өзү атып алат. Анда Хрущев ал жердеги аскер башчыларга кайрылып, эми согуш талаасындагы жоокерлерди мен жетектеймин. Кана кимиңерде кандай ойлор бар? Эми мындан ары кандай кыймыл кылалы? Бул жер Сталинград шаары. Биз бул жерден жеңиле турган болсок, бардыгыбыздын башыбыз алынат. Сталинград түшүнүп атасыңарбы деп Сталиндин атын эскертет. Анда арасында Данилов сөз баштап, биз адамдарды жөн эле өлүмгө жөнөтүп жатабыз. Биз аларга тескерисинче үмүт берели. Арабыздан баатыр жоокерлер жөнүндө маалыматтарды гезиттерге, үн алгыларга чыгарышыбыз керек. Ошондо элдердин көз карашы өзгөрүп, жеңишке болгон үмүт пайда болот десе, Хрущев анын сөзүн туура көрүп, ошондон кийин гезиттер чыга баштап, каарманыбыз Василий Зайцев жөнүндө жазыла баштайт. Ошентип каарманыбыздын аты жанагы тиктокер Аргенбайдын атына окшоп тез эле элдин арасына тарап кетет. Анын ар бир кылган эрдиги гезитке жазылып, душмандарын өлө баштагандыгына эл кубанып, Василий бул убакта Сталинградтагы эң күчтүү көз катарлардын катарына кошулуп калган. Бир күнү ал жергиликтүү тургундардын балдарынын бири Саша менен таанышып калат. Ал дагы Василийди көргөнүнө кубанып, мен сизди жакшы көрөм деп үйүнө алып барып меймандашып, бир кезде ал жерге Данилов дагы келип калат. Көрсө Данилов каарманыбызга гезитти окуп жооп жазгандардын каттарын алып келиптир. Бир кезде ал жерге Таня деген супсулуу болгон жоокер кыздардын бири кирип келет. Анда ага каарманыбыз Василийдин дагы Даниловдун дагы көзү түшүп, экөөнү тең жагып калды окшойт. Биз мындан соң Германия өлкөсүнүн борбору Берлинди көрөбүз. Ал жерде майор Кёнин генералдардын бирине келип жолугса, генерал ага кайрылып, биз бул ишке майор эмес, катардагы жоокер келет деп ойлогонбуз. Майор мындай нерсеге барса жакшы болбой калат го, бирок сиз өзүңүз бул нерсени тандаган окшойсуз. Ошондуктан сизге ийгилик каалаймын деп узата баштайт. Көрсө каарманыбыз Василийдин иши Германияга чейин жетип, аны немец аскер башчылары жок кылганга аракет кылышып, мыкты көз катарлардын бири Кёнингди жөнөтүп жатышыптыр. Ошентип күндөрдүн биринде каарманыбыз жардамчылары Людмила жана Антон менен согуш талаасында жүрүшкөн. Буга чейин Антон немец көз катарларынын бирин байкап калгандыктан ал тууралуу Василийге жеткирип, Василий мылтыгын алып чыгып эле таамай атып жанагы көз катарды жок кылып салат. Андан соң алар Антонду калтырышат да Людмила экөө текшергени кетишет. Бирок ошол маалда эле немец жоокерлеринин бири Антонду атып өлтүрүп салат. Анда каармандарыбыз буга чейин Василий аткан жерге келсе, ал эч кандай адам эмес эле манекен экен. Ошондо гана Василий бул көз катар күчтүү экендигин түшүнүп калат. Ошол мезгилде эле алар тарапка немец учактары келип, имараттардын бардыгын жардыра башташып, каарманыбыз Людмилага сен ордуңдан жылбагын дегенине карабай ал качып жөнөйт. Окуядан кийин Василий ал жерден чыгып кетип, мындай күчтүү көз катарга туш болбогондугун айтып, ал мен жөнүндө бардык маалыматты билет окшойт деп Данилов менен сүйлөшүп калат. Ошондо гана Данилов ал адамды атайын Берлинден жөнөтүшүптүр. Ал майор Кёнин күчтүү көз катар экен деп жанындагы Куликов деген дагы бир көз катар менен тааныштырып, Куликов ошондо мен ал адам менен бирге мылтык атканды үйрөнгөнмүн деп айтып берет. От страха немцы уже ходят под себя. Күндөрдүн биринде каарманыбызды жана башка көз катарларды Хрущев өзү тосуп алып, аларга майрамдык уюштуруп, жанагы Германиядан келген Кёнингди жок кылгыла деп айтат. Ошентип бул жолу Василий, Куликов жана дагы бир көз катар Володя үчөө чогуу иштей башташкан. Алар Кёнингди капканга түшүрүү жолун мерчемдешип, согуш талаасын айланышып, алдынан чыккан немецтерди жок кылганча Куликов өзүнүн окуясын айтып бере баштайт. Мен согушка чейин Германияда окуп, көз катарлыкты Сосен окуу жайында үйрөнгөнмүн. Кёнингди дагы ошол жактан таанып калганмын, бирок кийин өз өлкөмө келгенден кийин согуш башталып кетип, мени Германиядан келген чалгынdoочусуң деп камап салышып, сурак алышып, кыйнап тиштеримдин бардыгын сындырып салышкан. Ошондуктан алтын тиш салдырганга туура келген деп тиштерин көрсөтөт. Ошентип каармандарыбыз бир кезде Володяны тамак аш алып келген деп жөнөтүшүп, бул убакта немец жоокерлери Кёнингге келип маалымат бере башташат. Акыркы күндөрү шаарда көз катарлар көбөйдү. Биз алардын бирин кармап алдык деп Володяны көрсөтүшөт. Көрсө Володя тамак ашка бара жаткан жерден душмандар кармап алышыптыр. Кёнингдин оюна бир нерсе келип, дароо эле аны немецтерче кийинтип, мылтык менен коркутуп эле сен бул жерден жөрмөлөгүн деп айтат. Ошентип Володя душмандардын кийимин кийип алып жөрмөлөп бара жатса, Куликов аны тааныбай эле дароо атып салып, эгер Кёнинг бизди байкаган болсо, ал дагы биз тарапка ок чыгарыш керек деп касканы көтөрө баштайт. Бирок Кёнинг каармандарыбыз ойлогондон дагы акылдуу неме экен. Анткени ал касканы атпай эле башка тарапты күтүп тура берет. Себеби каармандарыбыз чыга турган болсо, так эле ошол тарап менен кетмек. Айткандай эле алар чуркап бара жатып секирген кезде Кёнинг Куликовду атып ошол жерде өлтүрүп, тез арада эле жалгыз калган каарманыбыз олтуруп алып чылым чегейин деп колдору калтырап калгандыгын байкайт. Ал Куликовдун мылтыгын көтөргөнчө келип Даниловго жолугуп, бул Кёнинг деген чыныгы мыкты экен. Биз секирип бара жаткан жерден Куликовду өлтүрүп салды. Сыягы мен аны жеңе албайт окшоймун. Өзүмө деле ишенимим жоголуп бара жатат десе, Данилов аны кубантат. Биз ал Кёнингдин жанына жашыруун адам дайындадык. Ал бизге маалымат жеткирип турса, сен андан бир кадам алдыда болосуң. Көп эле кайгыга бата бербечи деп күч кубат берет. Биз бул убакта Кёнинг дагы өзүнүн аракетин токтотпой жанагы кичинекей орус бала Сашага жолугуп, ага
тамак берип алдап соло Василий жөнүндө маалымат чогулта баштайт. Анткени каарманыбыз Василийди жакшы көрүп, анын кайда жүргөндүгүн билип турчу. Ошентип ал билгенинин бардыгын айтып берип, бул жолу Кёник астайдыл даярданып, каарманыбыз буга чейин басып келген жолдон күтүп мылтыгын такап жатып алат. Бирок чындыгында Саша тескерисинче Кёникке туура эмес маалыматтарды берген болчу. Ал кайрадан каармандарыбызга Кёниктин кайда болоорун айтып, Василий дагы бир жардам чалып алып мылтыктарын көтөрүп жөнөшөт. Алар бул жолу мурдагы жолдор менен барбай түтүкчүлөр менен жөрмөлөшүп, Кёниктин артынан чалы деп жаткан кезде Кёник дагы турбалардын кыймылдап жаткандыгын сезет. Анда Кёник дагы маселенин башка жакта жаткандыгын түшүнүп, дароо Бекингенге жетишти. Ошентип ал Василийдин жардамчысын жарадар кылып, каарманыбыз кичинекей от казанга бекинип, бирок мылтыгы колунан ыргып, анын жанына такыр эле ала албай калат. Бул убакта башка жоокерлер дагы согуш талаасына жөнөп жатышкан. Анда Данилов алардын арасынан Таняны көрүп, аны буга чейин эле жакшы көрүп калгандыктан токтотконго аракет кылып, бир кезде ал жерге каарманыбыздын жарадар болгон шериги жетип келет. Көрсө Таняга тескерисинче каарманыбыз Василий жагат экен. Ошондуктан ал Даниловдун токто дегенине карабай эле каарманыбызга жардамга жөнөйт. Бирок эми жардамга келгени менен алгыз деле ордунан тура албай, каарманыбыз дагы жыла албай, Кёник болсо атып салайын деп эле алардан кыймылын күтүп калат. Анда Василий Таняга буйругун берип, жаныңдагы терезени алгындагы менин артыма чагылдыргының. Мен ошол малга даяр болом деп Таня Кёниктин көзүнө чагылдырып, каарманыбыз мылтыгын алып душмандын колун атып салат. Ошентип бул жолу каармандарыбыз ал жерден качып кеткенге жетишип, кечинде жоокерлер менен чогуу майрамдашып, эки каарманыбыз сүйлөшүп олтуруп эле бири-бирине сезимдери бар экендиги байкалат. Анткени алардын көздөрү бири-бирине жаркылдап, жүрөктөрү башкача согуп, эриндери титиреп, ичинен дүүлүгө башташат. Ошондуктан алар кечинде Василий эркектер менен аралашып жаткандыгына карабай эле Таня ал жерге келип алып, уялбагандан өзүң уял дегендей башкаларды уялтып туура эмес иш кылышат. Бул убакта Данилов кичинекей бала Сашага каарманыбыз жөнүндө маалымат берип жаткан. Ал буга чейин Кёникке калп нерселерди жеткиресин десе, бул жолу толук чындыкты айтып, ал жакшы көргөн Таня Василийди тандап кеткендиктен андан кутулууну чечти окшойт. Ошондуктан эртеси күнү алар немистер басып алган ишканалардын бирине кол салууну чечишип, ал жака алдыңкы катарларга Василийди коет. Анда каарманыбыз эртеси согуш боло турган аймакка түнү менен жүрмөлөп барып, өлгөн адамдардын арасына жайгашып мылтыгын ырастап жаткан. Кызыгы ал түнү менен уктабагандыктан эрте менен көз илине уйкусу келип, уктап кеткен кезде Кёник бара жаткан мезгилди байкабай калат. Ошентип бир кезде катуу атыш башталып, Кёник дагы өзүнө жайрастап олтуруп, бирок атыш аяктаганга чейин Василий такыр эле ал жерге келбей коет. Арадан канча убакыт өттү, белгисиз немис жоокерлердин бири ал жердеги өлгөндөрдүн чөнтөктөрүн текшерип, адамдардын бирин аңтарган кезде Василий экендигин көрөбүз. Анда ал Василийдин чөнтөгүнөн дагы документтерин алып алат. Бул окуядан кийин немис генералы Кёникти чакырып, биз Василийдин өлгөнүн билдик. Анткени жоокерлерибиздин бири өлүктөрдүн арасынан анын документин алып келди. Эми сен бара берсең болот десе, Кёник анын сөздөрүнө ишенбей, бирок генералдын сөздөрүнө каршы чыга албай, ошол Сталинград үчүн согушта менин дагы балам өлгөн деп, ал жерге чакырууну эмне үчүн кабыл алып келгендигин айтат. Ошентип Василийдин өлгөндүгү тууралуу маалымат Хрущевко чейин жетип, ал Даниловду аябай урушуп, сен баатырга айланган адамга өлүп калды десе, Данилов анын өлүмүнө ишенбей, биз бул маалыматты такташыбыз керек дейт. Бирок бактыга жараша чындап эле Василий өлө элек болчу. Ал болгону жанагы согуш талаасында уктап калып, өзүн билбей калыптыр. Ошондуктан ал биринчи эле Таняга барып жолукса, аларды сырттан Данилов көрүп калып, Василийди такыр эле жаман көрүп, аны жамандап гезиттерге жаза баштайт. Бул убакта Кёник деле Василийдин өлүмүнө толугу менен ишене элек болчу. Ал Василийди өз колу менен өлтүрмөйүнчө дагы деле өлүмүнө ишенбеймин деп аңчылыгын улантып, кичинекей бала Сашанын калпын билип калып, аны бир күнү кармап алат. Бир кезде каармандарыбыз душмандар Сашаны асып койгондугун көрүшүп, эмне кылышын билбей, Василийдин катуу жини келип, ошол мезгилде немистер бастырып кире башташат. Ошондуктан Сталинградда калган жашоочулар менен жарадар жоокерлер чегингенге туура келип, алар Волга дарыясынын экинчи өйүзүнө өтө башташат. Бул убакта Таня менен Данилов адамдарга жардам берип жатып, алардын жанында жарылуучу зат жарылып, Данилов Танянын кыймылдабай калган жансыз денесин көрөт. Ошол мезгилде анын жашоосунун мааниси кетип калды окшойт. Ал дароо эле Кёникти күтүп олтурган каарманыбыздын жанына барып сөз баштап, сен Василий негизи жакшы адамсың, бирок сага жаман кабарым бар, Таня өлүп калды. Мен болсо сага көп учурда жамандык кылып койдум окшойт, өмүрүнүн аягында бир жолу болсо да жакшылык кылайын. Мен сага азыр Кёниктин кай жерде экендигин көрсөтөм деп башын чыгарган кезде Кёник аны атып салат. Ошентип душман Василийди өлтүрдүм деп ойлоп калган болчу. Ошондуктан ал бекинип олтурган жеринен чыгып эки жактарга Василий жака жөнөп, бирок бир мезгилде эле жеңилип калгандыгын толук түшүнөт. Анткени каарманыбыз аны каптал тараптан күтүп жатыптыр. Ошентип Василий Кёникти ошол жерде өлтүрүп салып, анын мылтыгын алып, өлүп жаткан Даниловдун колуна карматып ал жерден кетет. Ошентип бул окуядан кийин арадан 2 ай өтүп 3-февраль келип калгандыгын көрөбүз. Бул убакта Кызыл армиянын жоокерлери Сталинградты толугу менен колго алып, немистерди жеңип, ал жерден дээрлик 91 000 немис жоокери колго түшөт. Василийдин болсо үмүтү үзүлбөй Таняны ар кайсы ооруканалардан издеп, акыры Таняны тип-түрү аман-эсен абалда табат. Биз тасманын аягында Василий Зайцевдин мылтыгы азыркы Волгограддын музейлеринин биринде экендигин түшүнөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда
демесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздү сүйүп алуу үчүн ар дайым кызмат кылууга даяр туралы.